Улуттук коопсуздук комитети Кумтөр оперейтинг компаниясын көзөмөлгө ала албасын, уруксаты болмоюнча алар менен сүйлөшө албастыгын билдирди. Бул көрүнүш кыргыз бийлигинин канадалыктардын алдындагы көшөкөрлүгүнүн бетин ачты. Кумтөр оперейтинг компаниясынын президенти Лен Хаменюк кыргыз парламентине келгенин, күнөөкөр тарап катары жооп берерин билбестен трибунаны койгулап текеберленди. Erten gelip ar bir biloga orta esepten 10 kilogramdan tank versin oşonu bir günde yegildi. Oşon men uktumela kanıtlardan beretekende oşon ar bir biloga. Bu meni salımım. Мындай учурда элибиз о азапты жан деп койчу эле. Азабы башынан ашарынан али кабары жок Аскаракаев элди тынчтандыруу үчүн берген убадасынын бири да аткарылбастыгын ошондо сезди экен. Өзүмдүн эсебимен 20 тонна кумшекер деп айтып, анысынын жарымы арзан чайга, арзан кесме, калганы кант болуп келгенин. Кумтөр оперейтинг берген 106 миллион сомдун сары чака тыйыны 1-2 жетип, калганы орто жерде чиновниктер кымырып кеткенин билбей, жалынды сүйлөп турбайбы? Байкадыңар, урматтуу кыргыздар. Кыргыз мамлекетинин керек болсо президенти, премьер-министри, спикери чаап албаган Ак үйдүн трибунасын кайдагы бир сырттан келген шылуун канадалык Хаменюк ишеничтүү чаап жатканын. Мунун себеби эмнеде дегенде, ал ошол кездеги президентиңерди сатып алган, калганыңардын колуңардан койдун корголу дагы келбейт деген сөз экендигин түшүнсөңүздөр болот. Алтыныбызды алып Ак үйдөгү трибунаны чапкылап, кереметтүү кооз ысык көлдү цианид менен булгаган аз келгенсип, ак мөңгүлүү кумтөрдүн башына 360 гектар аянтка Орто Азияны уулай турган 100 миллион тонна уу калдыктарын үйүп салган канадалыктар кыргыз элинин душманыбы же досубу? Же Кыргызстандын президенттин көмүскө баккан жемкорубу? Аны айтпасак да ар бир кыргыз ачык эле түшүнүп тургандыр. Мындайды кыргыздар жерен болсо доңуз төргө чыгат деп айтып келишкен. Кумтөр уюшулгандан бери 20 жыл убакыт өттү. Кумтөрдөн канадалыктар бул мезгилде 260 тоннанын тегерегинде таза алтын казып кетишти. 260 тонна алтын казыш үчүн канча цианид иштетилип, ал алтын тазалаган Кумтөр фабрикасынан канча миң же миллион цианидден да уулуу заттар чыгып, ал тоо башында көлгө айланып калганын билесизби? Анда Садыр Жапаровдун аракети менен даярдалган Ууланган Кумтөр аттуу фильмден bir üzündü görünüz. Он гектарга жетпеген хвостохранилищанын четиндеги дөңсөөлөрдүн жарымына пленка төшөлсө, 350 гектардан ашуун аянтта уулуу заттар кереметтүү кооз кумтөрдүн үстүндө айрандай килкилдеп уюп турат. Кумтөрдүн адистери хвостохранилищанын алды таш кыркаларынан турат. Уулуу заттар эч жака кирбейт дейт. А бирок иш жүзүндө анын жака белдери саздак ойдуңдардан турганына эмне дейбиз? Ал гана турсун, могул сүрөттөгү көрүнүштөн улам хвостохранилищанын алды таштардын катмар кыртыштарынан жана суулар агуучу жаракалардан турганына таң калбаңыз. Бул деген уулуу заттар тоонун тешиктеринен аккан суу булактарына кошулуп, жер алдындагы суулар менен Нарын дарыясына кошулбады же ысык көл элине булак суу болуп келген жок деп ким кепил боло алат? Северный Американыкын, Канаданын методу менен ошо вечный мерзлота деп туруп эле түбүнө пленка салбай туруп бияка отходду кетирип атпайсыңарбы? Кимиңер гарантия бере аласыңар ошол музду жарып чыгып, ары карай цианидтер ошол кетпесин деп, например, кетпейт деп. Бере аласыздарбы гарантия? Урматтуу төрага, комиссиянын төрагасы. Бул 95-жыл башталган окуя. Мен дагы ушундай суроо беришим. Ким гарантия бере алат? Депутат Садыр Жапаров дал ушул хвостохранилищада 60 миллион куб же 90 миллион тонна уулуу заттардын калдыктары килкилдеп турганын тастыктады. Ол пленка 100 метрге чейин гана салынган, алдына. Жок, ылдыкты биз низовой откос дейбиз, низовой откостон 100 метрге чейин. 100 метрден ары карай ортосунда пленка жок, Пленка жок. Анан Кумтөрдүн алтыны күнүнө 125 килограмм алтындан суткасына алтын алат да ошол жерден. Эсептеп көрсөң 2 миллионго жакын доллар. Анын баары каяка кетип атат? Мен мурдакы бийликтин убагындагы материалдардын баарын топтодум, муну берем. Именно ушу Феликс Шаршембаев сизге, Курманбек Салиевичке мынакей мен жөнөтөм. И плюс еще депутаттардын ар бирөөнө ушул материалды берем. 100 листтен турган материал.
Мен айтайын дегеним, мурдакы Созовдун депутаттары комиссия болуп текшерген да Кумтөрдү. Ал жерде ошол эле биздин урматтуу аксакалыбыз Турдакын Усубалиевич дагы бар. Өзү председательствующий болгон. Бүт фактылардын баарын выявить этип чыккан дагы, бирок ачыкка чыгарган эмес анычы. Ачыкка чыгарган эмес. Бул эмне жөнүндө айтып атат? Бул деген сөз өзү ошол убагында анын дагы оозун жаап койгон. Же болбосо сүйлөшүп баягынын акырын убагында басып койгон деп мен түшүнөм да ошондой деп. То есть Кумтөрдүн алтынын баарын бүгүнкү күнү дагы алып чыгып кетип атат. Биз Кыргызстанды жеке эле Ысык көлүнүн областын эмес, Кыргызстанды ушу Кумтөрдүн алтыны менен эле багып койсок болот. Баардык жанакы социалдык жетишпегендиктерди социалдык жактан, башка жактан жетишпегендиктердин баарын ошол алтын менен жапсак болот да. Буга бир пример кылып айтайын, мына жыл сайын Ысык көл областына 50 миллионго жакын сом берилет. Баягы Ысык көл областынын инфраструктурасын өнүгүү боюнча деп Элки Шаршембаевич. Мурдагы жылы 55 миллион бөлүнгөн экен. Бир мынакей же жазгы талаачылыгына жардам берилген жок ошол акчадан. Же болбосо ушул социалдык жагынан өнүгүп кеткен жок да. Мына ошол кезде Шайлиева губернатор эле Чолпон атанын ортосуна 28 миллионго бир детский площадка курдум деп жасайт. 3 миллион сом кетпейт ошол жерге. Мына азыр ишенбесеңиз барып комиссия түзүп карап көрүңүзчү, 3 миллион сом менен бүтүрчү жерде. Ошол жерге 28 миллионду салып туруп ошону жеп койгон. Мурда кийин саясатка аралашпаган Садыр Жапаров жогорку кеңешке депутат болуп келгени жөн эле креслода шалкалап отура бербей, элдин бир конкреттүү көйгөйүн чечүүнү максат кылып, Кумтөр маселесинин тегерегинде ар кандай версиялар, ар түрлүү чуручуулар болуп атканда, ал өзүнчө жекейликтүүлөрдү жасап, Кумтөр боюнча ар тараптуу маалыматтарды топтоп жүрө берет. Ал эми көлдүн кулуну катары анын жүрөгүн өйгөн маселе ошол жылдары казактарга өтмөк болуп жаткан Каркыра маселеси болчу. Негизи Каркыранын талаштуу жерлери боюнча президенттер Акаев менен Назарбаев мурда эле чечишип, Каркыра аймагынын көп жерлери казак тарапка өткөн вариантына 2001 жылы эле кол коюшуп, атурсун Казакстан парламенти аны ратификациядан өткөрүп да беришип, кезекте Кыргыз парламентинин гана ратификациялоосу калган. Анан калса Каркыра боюнча Назарбаев менен кол алышып, кол койгон жылдары Акаевдин премьер-министри Курманбек Бакиев болгону тарыхта деле жазылып турат. Каркыра маселеси боюнча 2006 жылы чегара маселелери боюнча комиссиянын башчысы Саламат Аламанов жогорку кеңешке келип, мына ушул Каркыра маселесин түшүндүрүп, картаны көргөзүп ратификациядан өткөрөрдү. Депутат Садыр Жапаров ушул кезде Акаев менен Назарбаев кол койгон вариантка түздөн-түз каршы чыгат. Бардыгын айтып атасыз, картадан көрсөтүп атасыз, сизде толук информация жок экен да. Биякта отуруп алып, сиз карта менен иш кылып атыпсыз да. Барып туруп жеринде иш кылыш керек болчу да. Себеби алдыгы сиз көрсөтүп аткан, картада көрсөтүп аткан тоо таштын кереги жок бизге. Ал илгертен эле баары бир биздин жери болуп келген. Биздин өзүбүздүн жерде эле кайра силер мына бул казактык болчу, биз көттү деп элдин баарын алдап атасыз. Мындай будара иштеткениңизди токтотуңуз биринчиден. Экинчиден, биз өткөндө барып өз көзүбүз менен да көргөнбүз, илгерки чегараны дагы билебиз. Казактар чындыгында эле бер жакка кирип пост коюп алган да. Эмне үчүн анткен? Себеби биздики таможня кыштын күнү теле жолобойт аяка. Кар басып калат да жол дагы ачылбайт. Аяк менен каттабай калат 2 ай 3 ай. Ошондон пайдаланып эрте жазда келип таможня салып баштаган. Салып куруп алган алар заңкыратып, мына бу ак жолдогудай кылып туруп. Биздин таможнянын кебетесин көрсөңүз тооккана да кандай эмес. Ошондуктан условия жоктуктан бара албайт кыштын күнү биздин таможня. Мына биз жердин баарын ошентип алдырып ийгенбиз да. Биздин малчылар дагы сиз айтып аткан жанакы тоонун түптөрүнө бара албайт. Бер жакта эле жетет. Биздики аз союз тарагандан азайып кеткен да малчылар. А казактар барып отуруп ээлеп эле анан биздики деп эле мурун эле биздики болчу итак эле. Мына бул силердики десе картада карап туруп ошону жасап коюп атасыңар да. Эми урматтуу депутаттар, мен таң калам, ошо каршы берген депутаттарга таң калам. Бүгүнкү күнгө чейин 15 жылдан бери карай 260 тонна алтынды Кумтөрдөн ташып кетип, бизге 1 тонна 400 килограмм алтын калтырыптыр. Мына кыргыз элинин пайдасы депчи. Ушуга кантип чыдап отурасыңар? Кантип ушуган дитиңер барып добуш берип атасыңар? Андан сырткары 77 тонна күмүш алып кетиптир. 1 килограммы биздин Кыргызстанга калбаптыр пайдасы. Кайсы бетиңер менен ушуга добуш берип атасыңар? 1 килограммы калбаптыр. 2000 Эми мындай да урматтуу депутаттар, чындыгында ачуу болот. Угуп турула, укула. Урматтуу депутаттар, тана 5, saat 4'ten 15 minut önce. 3.
Урматтуу төрага, процедура боюнча менин толук акым бар 2 мүнөт сүйлөгөнгө. Андан сырткары 15 мүнөт лидер фракция катары мен толук укугум бар. Менин башымды кесип коюшуңар мүмкүн, но бирок тилимди кесе албайсыңар. Бул менин мыйзамдуу укугум. Экинчиден, Ирина Карамушкинага эгерде кыргыз мамлекетинин тагдыры баары бир болсо, мага баары бир эмес. Мен эртеңки кыргыз мамлекетинин келечегин ойлонуп атам. Ошон үчүн урматтуу Асылбек Шарипович, сиз калыс алып барыңыз. Менин мыйзамдуу укугумду эч кимдин тебелегенге, президенттин дагы, премьер-министрдин дагы, спикердин дагы эч кандай акысы жок. Бул менин мыйзамдуу укугум. 2 мүнөт процедура менен сүйлөгөнгө акым бар. 15 мүнөт лидер фракция катары сүйлөгөнгө акым бар. Эгерде менин сөзүм жакпаса, кулагыңарды жаап отургула. Чындыкка эгерде чыдабай атсаңар. Мына мен сиздерге мындай эле айтайын. Биринчи сурооңуз Кумтөр боюнча. Мен так кесе айтып коеюн, Кумтөр 100% Кыргызстандын кызыкчылыгына иштейт. 100% Кумтөр кыргыз мамлекетинин пайдасына иштейт.